Апаз Жайнаковдун атын уккан адам касиеттүү, белгилүү инсандарга бай Баткен жергесин көз алдына элестетет. Мындай белгилүү обончунун атын алып жүргөн Баткен облустук музыкалык драма театрынын чыгармачыл тобу кайталангыс таланттын туулган күнүнө карата эскерүү концертин берүү алдында турганда өлкө боюнча карантин жарыяланып токтоп калгандыгы баарыбызга маалым. Мына ошондон бери тилекке каршы маданий иш-чараларда элдердин көп топтолуусуна уруксат бериле элек. Ошентсе да театр жамааты Жайнаковдун жумалыгын өткөрүү демилгеси менен чыгышкан. Учурда даярдык иштери жүрүүдө. Негизи эле адамзат жакынын эстейт. Жок эле дегенде туугандар менен чогулуп Кур'ан окуп, ушундай биздин менталитетте кабыл алынган. Анан апаз жөнүндө тереңирээк айтканда, апаз эми өзүнүн Кудай берген өнөрү менен, таланты менен жалпы кыргыз журтуна өзүнүн жүзүн, өзүнүн атын, затын тааныта алган инсан болчу. Чоң программада концерт менен конкурс жарыялап алдымдан ошентип өткөрөлү дедик эле, бирок мына карантинге байланыштуу ал эме максатыбызга жетпей калдык. Ошо карантин андай мындай дебестен биз азырга чейин ушу 1 жылдан бери ушул Апаз Жайнаков агабыздын бүт чыгармаларын жайылтып, мындай онлайн түрүндө конкурстарды уюштуруп, маектешүүлөрдү уюштуруп, анын чыгармаларынын мындай ырдалбай калган ырларыны алып чыкканга аракет жасап, ушу онлайн түрүндө биз Апаз Жайнаковдун жумалыгын өткөрөлү деп чечтик. Маданият, маалымат жана туризм министрлигинин колдоосу менен Баткен облустук музыкалык драма театры тарабынан 16 ноябрдан 22 ноябрга чейинки жумалыкта бир топ иш-аракеттер пландаштырылган. Жайнаков жумалыгына өнөрдү сүйгөн ар бир адам дүйнөнүн бардык аймагынан онлайн катышса болот. Катышууну каалоочуларга атайын эреже сунушталып, жумалыктын багыттары аныкталган. Биринчи Жайнаковду эскерүүлөрү болот. Бул эми замандаштары, чогуу иштеп калган адамдар, үзөңгүлөш достору чыгармачылыктагы бул киши кандай эле,оондорду кандай жаратчу эле, чыгармачылык менен кандай иштечү эле, ушул мынакей театрды түптөөгө канчалык деңгээлде салым кошту эле, ошол жөнүндө болот. Анан Жайнаковдуноондорун аспаптарга салып ойногондор жөнүндө видеороликтер кетет. Жалпы республика боюнча каалагандар катышса болот. Анан кокусу мындай ырдай албаган музыканттар болсо, жөн эле мындай мелодияларын попури кылып катышса болот. Ошондой эле акын жазуучулардын жазган ырларын, Апаз Жайнаковго арналган чыгармаларды көркөм окуп катышса болот. Анан эстрада жанрындагы ырларды ырдап катышса болот. Аталган иш-чарага катышууну каалагандар Жайнаков жумалыгы хэштегин колдонуп, видео түрүндө өзүнүн интернет баракчаларына жайгаштырып, Баткен театрынын социалдык желелерин белгилеп коюусу керек. Республикалык деңгээлде Жайнаков жумалыгын өткөрүү сунушун колдоп, уюштуруп жаткан өнөрлүү таланттарга обончунун үй бүлөсү ыраазычылыгын билдиришти. Ошол азыр жашап турганда быйыл 6 мартта 60 жашка толмок. Театрдын чыгармачыл топ жалпы жамаатыбыз менен 60 жылдык юбилейине дарыгы концерт уюштуруп аттык эле. Тилекке каршы кырдаалга байланыштуу карантин киргизип коюшуп, ошо менен токтоп калды. Ушу жумалыкты колдоп берип жаткан Маданият жана маалымат туризм министрлигине чоң рахмат жана жалпы коллективибизге терең ыраазычылыгымды билдирем. Баткендин атын алыска даңктаган обончу Апаз Жайнаков 53 жаш курагында о дүйнө салган менен анын обондору эл ичинде оболой бермекчи. Талантты таптай алган, өнөрдү барктай алган элибиз өзүнүн өнөрү өчпөс уулун ар дайым аздектөөнү адатка айлантат деген изги үмүттөрүбүз бар. Канша Яшымова, Эрнис Азамат уулу, Алтын бешик жаңылыктары.